Мечитте да жашаганмын, ошол жерде чегим жок, үйүм жок, ар жерде сарсан болуп. Фундаментти куйсаңыз, келип кызыл китеп кылабыз эже деди. Таштуу сайдын боюндагы ушу таштак жер эчтекеге кирбеген. Жер тилкени баштапкы калыбына келтирүүнү талап кылабыз. Бузабыз деп ушинтип ар ким арды айтып коркутуп. Жок, пока токтоп турат. Ал боюнча эле бир эскертүү менен эле чектелбейт. Сузак районунун Благовещенка айылындагы 1098-контурда жашаган тургундар наразычылык билдирип чыгышты. Алардын айтымында жакында Сузак айыл өкмөтүнүн өкүлдөрү келип, үйлөрдү бузуу тууралуу эскертме кат калтырышкан. Тургундар бул аймак Көгарт дарыясына жакын жана таштуу болгондуктан эгин айдоого же башка чарбалык иштерге жарабай турганын белгилешүүдө. Ошондуктан үйлөрдү бузбастан долбоор аркылуу алынган жерлерди мыйзамдаштырып берүүнү суранышууда. Сузак айыл өкмөтүнө караштуу ушу таштуу сайдын боюндагы ушу таштак жер эчтекеге кирбеген. Ушулар сатып алганбыз. 2017-жылы 16 ушундай сатып алышкан баары элдер. Алы жеткени үй салышты. Алы жете албаганы алигиче сал элек. Эми ошону азыр сунос кылып сүрдүргөн ат айыл өкмөттөн, айыл башчылардан келип. Эми белгисиз эмне кылганы, сунос кылабыз дейт, сүрүп коебуз, жөн эле турат дейт. Кимге пайда, кимге зыян эми. Бу жерде карапайым элге эле неме болуп атат да. Биз деле салып алат элек. Күчүбүз жетпеди. Ар ким мындай ар кандай экен эми жанагындай финансы немеси жетпегендер сала албай калды. Эми салайыл десек мындай болуп атат. Айыл өкмөттөн келип 2018 алгам. Алып ушу долбоор менен алгам. Кызыл китепти эже неме кылсаңыз, фундаментти куйсаңыз, келип кызыл китеп кылабыз эже деди. Келип өлчөп берди. 5 сотиктен алганбыз. Фундаментти куя бериң, үйдү сала бериң, анан сизге кызыл китеп кылып беребиз деген. Эми убагына келгенде мынтип айтып атат. Бул болбойт, анан андай депчи. Айыл тургундарынын көпчүлүгү бул жер тилкесин долбоор аркылуу сатып алып, андан кийин үй салышкан. Алардын айтымында, жакында кызыл китеп берилет деген үмүт менен көпчүлүгү чет өлкөдө иштеп, мигрант болуп жүрүп турак жай тургузушкан. Тапкан акчалардын баарын ушул жерге үй салууга жумшашкан. Мен даже мечитте да жашаганмын, ошол жерде чегим жок, үйүм жок, ар жерде сарсан болуп. Бул жерден ошентип үй издеп, ар жерге мындай чек издеп барганбыз, анан ушул жер бизге туура келип, ушул жерден алганбыз. Жакында эле могу көчөгө свет келгенден ошол жактан прямой тартып алганбыз. Ар кимге көз каранды болуп жашап атты. Эми эмне кылабыз? Үйүбүздү алса, жер бербесе, же үй бербесе, биз эмне көчөдө бомуш болуп калабызбы? Ушул жагын жакшы жактарга чечип беришин суранабыз. Долбоор менен алып, сатып алып, салып ушу бир кызым салды эле, 4 баласы бар эле. Үйөсү ham жок эле. Бузабыз деп ушинтип ар ким арды айтып коркутуп, коркуп элдер ham ушинтип дүрбөлөнгө түшүп, ушинтип ыйлап сыктап ушу аялдар, кыздар, балдар ушинтип аткандан жалаң ушу бейбечара да берди. Баягы ошон үчүн ушу арзаныраак ушу жерди сайдын бою экен, таштак жер деп ушу арзаныраак алып, анан ушу салып алышты эле балдар, кыздар ушу. Сууну 25 000 кет. Арзыкан Акматовага турак жайын өз эсебинен бузуу тууралуу эскертүү кагазы келген. Ал жолдошу менен бирге ар түрдүү кара жумуштарда иштеп, тапкан акчасына үй тургузушкан. Эми бул үй аз күндүн ичинде бузулуп калса, кайда барарын билбей сарсана болуп турат. Сиз тараптан уруксатсыз курулган курулушту көрсөтүлгөн мөөнөттө өз эсебиңизден бузуп, жер тилкени баштапкы калыбына келтирүүнү талап кылабыз деп Сузак айыл өкмөтү жазып кетишентип, өзүбүздүн акчабызга милдетибиз пешене терүүсү менен сатып алганбыз. Эми буну сунос деп чыгарышып атат буну. Башка жака бара турган жерибиз жок. 3 бала менен көчөдө калабыз, эмне кылабыз? Сузак айыл өкмөтү долбоор аркылуу жер тилкесин сатып алгандарга курулушту баштоо тууралуу мурда эскертүү берилгенин айтууда. Маалыматка караганда мыйзамсыз салынган 7 үйгө эскертүү кагазы тапшырылган. Учурда турак жайларды бузуу аракети убактылуу токтотулуп, бул маселе атайын комиссия тарабынан текшерилери белгиленди. Эми көпчүлүк эл экен, бир укса, бир укпай, ошо менен анча-мынчалар арасында үй салып алгандар болуп келет да. Анан биз буларга айтканбыз, толугу менен качан гана документ аласыңар, анан ишти баштайсыңар. 2021-дин акырына чейин салынган үйлөргө биз документ кылып берип атабыз. Андан бияка токтоп тургула, мына мыйзам бар, качан гана толук кандуу колуңарга документ алгандан кийин үйдү саласыңар деп канча жолу эскертип келдик. Чогулуштар өткөзүп келдик, башка кылдык. Эми көпчүлүк эми бир укса, бир укпай, эми арасында үй салып алгандарга кечегиде барып, биз ошол жерде жашоочулардын 7 адамга кабарлоо берип келгенбиз. Жок, пока токтоп турат. Ал боюнча эле бир эскертүү менен эле чектелбейт, дагы эскертүүлөр берилет, чогулуштар өтөт, элдер менен түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт дагы. Ошондон кийин гана болот.
Маалымдай кетсек, Сузак айыл өкмөтүндө жер мунапысы боюнча 2000ден ашуун жаран кайрылып, алар толугу менен кызыл китеп алышкан. Мунапыс 2021 жылга чейин салынган турак жайларга гана берилген. Ал эми жогорудагы тургундардын үйлөрү 2021 жылдан кийин курулган. Алардын айтымында жер тилкесин 2016-2017 жылдары эле алышкан. Бирок ошол кезде үй салууга мүмкүнчүлүктөрү болбой калган. Ошондуктан бул маселени оң жагына чечип берүүнү суранып, бийликке кайрылып жатышат. Урматтуу Садыр Жапаров, урматтуу Камшек Ташиев Кыдырчаевичке кайрылабыз. Ушу жалпы элдин атынан ушу Чек Сузак айыл өкмөтүнө караштуу ушу сай боюндагы ушу тургундардын атынан кайрылабыз. Ушу жерди жакшылап элдин тарабына чечип берүүңүздү суранабыз. Айбек Исабеков, Забирбек Тойчубаев, Регион.